Саламатсыздарбы биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары, биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды уңуздар. Бүгүн Москвадан Бишкекке 421 кыргызстандык учуп келди. Бүгүн 21-июнь күнү Москвадан Бишкекке 421 кыргызстандык жаран кайтарылды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Маалымат кылайык, Мекендештер Аэрофлот авиакомпаниясынын учагы менен учуп келген. Анын ичинде кичинекей балдар да бар. Мекенине кайтууну каалаган жарандардын саны көп болгондуктан, келе турган жарандардын тизмеси Москвадагы кыргыз медициналык клиникаларынын дарыгерлеринин, кыргыз диаспорасынын, Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин өкүлдөрүнөн турган комиссия тарабынан түзүлгөн деп айтылат маалыматта. Тандоо жарандардын кайрылууларын анын ичинде кош бойлуу жана кичинекей балдары бар аялдардын, оор илдети бар адамдардын кайрылуулары негизинде жүргүзүлгөн. Учуп келген жарандардын баары тиешелүү түрдө обсервацияга жаткырылат. Ысык көлгө кирип чыгууга тыюу салындыбы? Расмий түшүндүрмө. Аталган маалымат мессенджерлерде тарап жатат. Бирок облустук ыкчам штаб кечээ 20-июнда жыйын өтүп, бирок чектөө киргизүү тууралуу эч кандай кеп болбогонун билдирди. Ысык көл облусунан чыгууга жана ал жакка Бишкек тараптан кирүүгө тыюу салынды деп тарап жаткан маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу облустук ыкчам штабтын маалымат катчысы Жанбек Кожоев Спутник Кыргызстан маалымат агенттигине билдирди. Белгилей кетсек, мессенджерлерде кечээ облустук штабтын отурумунда 21-июндан баштап Ысык көл облусунун тургундарына башка аймактарга барууга тыюу салынган чечим чыккандыгы тууралуу кабар тараган. Ага ылайык жашоочулар жүйөлүү себептер болсо гана өткөрмө уруксат кагазы менен башка жакка чыгалары жазылган. Кайра облуска экспресс-тестчи ПЦР анализ тапшыргандыгы жөнүндө маалымдаманын негизинде киргизип, 14 күндүк үй карантинине алынары белгиленет. Облустук штабтын маалымат катчысы Жанбек Кожоев кечээ 20-июнда жыйын өткөнүн, бирок жогорудагы билдирүү тууралуу эч кандай кеп болбогонун билдирди. Бул фейк маалымат, андай чечим кабыл алынган эмес. Мындай кадамдарга республикалык штабтын айтуусу менен гана барабыз. Кыймыл мурдагыдай эле, чектөөлөр жок. 1-июндагы тартип боюнча кирип чыккандардын дене табы өлчөнүп жатат. Эс алуу жайларына бара жаткан адамдар үчүн каттоо журналына чыккан. Ал жакта жарандардын аты жөнү, келген кеткен убактысы, телефон номерлери жана паспортундагы маалыматтар жазылат. Бул кырды ал жаралса текшерүүгө оңой дегенди түшүндүрөт, деди Кожоев. Эске сала кетсек, буга чейин Кубатбек Боронов Бишкекте санитардык абал күчөп бара жатканына байланыштуу дем алыш күндөрү ишемби түштөн кийин жана жекшемби күнү толугу менен коомдук транспорттун кыймылын токтотуп туруу пландалып жатканын айтты. Ошондой эле региондор аралык коомдук транспорттарда токтотууларын билдирген. Бирок такси кызматы жана менчик жүк ташуучу автоунаалар каттай бермекчи. Коомдук ишмер Болотшер дүйнө салды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, коомдук ишмер Болотшер 61 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Анын жарык дүйнө менен кош айтышканы тууралуу бир тууганы, жогорку кеңештин депутаты Садык Шер Фейсбуктагы баракчасына жазды. Анда баатырыбыз да, асылыбыз да бокемден айрылып калдык. Коштошуу зыйнаты өзүнүн керези боюнча чоң капка айылында 23-июнда саат 11:00 өтөт деп жазылган. Жогорку кеңештин бир нече чакырылыштарын депутаты, мурдагы ички иштер министри, милициянын генерал-лейтенанты Болотшер 1959-жылы Таласта Манас районундагы чоң капка айылында туулган. 2000-жылы жогорку кеңештин эл өкүлдөр жыйынына депутат болуп шайланган. 2005-жылы парламенттин вице-спикеринин кызматын аткарган. Көкбөрү федерациясынын түптөөчүлөрдүн бири 2001-жылдан тартып бир нече жыл бою аталган федерациянын баш катчысы болуп турган. Бир топ мамлекеттик сыйлыктардын ээси. Кыргызстандын мурдагы президенттери Аскар Акаевдин, Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимдерин кескин сындап оппозицияда жүргөн. 2010-жылы 7-апрелде бийликке келген убактылуу өкмөттүн курамында ички иштер министри болуп дайындалган. Ден соолугуна байланыштуу кийинчерээк кызматын орун басары Бакыт Алымбековго өткөрүп берген. 2010-жылы Ата Мекен партиясынын жогорку кеңешке депутат болуп шайланган. Соңку кезде ден соолугу кескин начарлап, ооруканага жаткырылганы кабарланган. Премьер-министр Боронов Өзбекстандын өкмөт башчысы Арипов менен сүйлөштү. Эки мамлекеттин өкмөт башчылары телефон аркылуу сүйлөштү. Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов Кубатбек Бороновду жогорку мамлекеттик кызматка дайындалышы менен куттуктап, ишине ийгиликтерди каалады. Ошондой эле сүйлөшүүнүн жүрүшүндө эки тараптык кызматташтык маселелери талкууланды. Бул тууралуу өкмөттүк аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлаган. Мурунку биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Кыргызстандын премьер-министрлик кызматына 17-июнда дайындалды. Мурдагы премьер-министр Мухаммедкалай Аблагазиев жыштык чуусуна байланыштуу алгач эмгек өргүүсүн алып, кийинчерээк кызматтан кетүүгө арыз жазган.
Бакыт Төрөбаев коронавируска чалдыкты. Жогорку кеңештин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, парламент жана президенттик аппарат орун алган имаратта залалсыздандыруу иштери 20-июнь күнү жүргүзүлдү. Маалыматка ылайык, парламенттик аппарат кызматкерлери, басма сөз кызматында иштегендердин баары жана жогорку кеңештин депутаттары коронавирус илдетине анализ тапшырышкан. Дээрлик баарынын алдын ала жыйынтыктары таза чыккан. 22-июндан тартып парламенттин аппарат кызматкерлери коопсуздук максатында аралыктын иштөөгө түшөт. Депутаттар санитардык талаптарды бекем сактоо менен ишин улантышат. Өткөн аптада жогорку кеңештин депутаты Бейшенала Нурдиновдон жана басма сөз катчысы Ибраим Нуракун уулунан коронавирус илдети аныкталган. Экөө тең дарыланып жатат. Дагы бир депутат, Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев да коронавируска чалдыкканы кабарланып, бирок расмий тастыктала элек. COVID-19 илдетине Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов, Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев, Ош облусунда Карабан районунун акими Курбанбай Айтибаев коронавирус илдетине чалдыкканы маалым болгон. 21-июнга карата Кыргызстанда 170 адам коронавирус илдети аныкталды. 21-июнга карата Кыргызстанда 170 адамдан коронавирус илдети аныкталды. Назарбаевдин COVID-19 чалдыккандан кийинки абалы айтылды. Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин COVID-19 жугузуп алгандан кийинки абалы жакшы, оору белгиси жок өтүүдө. Бул туурасында Айдоса Укибай журналисттерге билдирди. Дене табы туруктуу, коронавирустун белгилери байкалган жок, дарыгерлер карап жатат. Алардын айтымына караганда тынчсызданууга себеп жок деген ал. Эске сала кетсек, Нурсултан Назарбаевдин коронавирус инфекциясына чалдыкканы туурасында маалымат 18-июнда белгилүү болгон. Ырчы Айбек Карымовдун кармалганы айтылган, бирок бул маалыматты анын жубайы төгүндөдү. Ырчы Айбек Карымов экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы тарабынан кармалганын айрым маалымат булактары жазып чыккан. Анда Айбек Карымов Бишкек шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын 4 жетекчиси менен кармалганы жазылган. Карымов коммерциялык фирманын жооптуу кызматкери катары мамлекеттик сатып алууларга байланыштуу мыйзамсыз аракеттерге шектелип кармалганы айтылган. Бул маалымат чыккандан көп өтпөй анын жубайы Ырчы Гулянда маалыматты төгүндөп, достор менен отурушканын айтып, видео жарыялады. Гүлзат Мамытбек алдамчылык менен шектелип камакка алынабы? Өзүн кыргыздын деп атаган Ырчы Гүлзат Мамытбек укук коргоо кызматкерлери тарабынан издөөдө жүрөт. Маалыматты 1-Май райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан ырасташып, Ырчы карата алдамчылык беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, тергөө иштери жүргүзүлүп жатканын билдиришти. Учурда Орусияда жүргөн Гүлзат Мамытбекке жогорудагы маалымат боюнча байланышканыбызда буларга токтолду. Менин үстүмөн арыз жазгандар боюнча билем. Бул иштин артында ким турганын дагы билем. Мен англис тилин окутуу боюнча мобилдик тиркеме иштеп чыккам. Ал тиркемени ишке киргизүүдө мага каржы жагынан инвесторлор жардам берген. Тиркеме өзүн актабай, инвесторлорго каражатты убагында төлөй албай калдым. Бирок аларга акырындык менен акчаны кайтарып жаткан. Мурдагы күйөөм ошол адамдарды таап, менин үстүмөн арыз жаздырыптыр. Азыркы учурда мага издөө жарыяланган. Менин Москвада экенимди баары билишет. Карантинге байланыштуу бул жактан кете албай жатам. Мен башка өлкөдө болсом дагы баардык тиешелүү иштерди жасайм. Аягына чейин күрөшөм, дейт ал. Белгилей кетсек, Ырчы Айымдын уулу мурдагы жолдошу экөөнүн чырын баяндаган кыска видео тартып, анан президенттен жардам сураган. Менин атым Алымбек, Гүлзат Мамытбектин уулумун. Сооронбай ата жана Кыргыздын лидерлери, менин апамды сактап калыңыздарчы. Мен ансыз жашагым келбейт. Жардам бериңиздерчи. Эгер жардам бербесеңиздер, ал темир торго отуруп калат, деп баласы ыйлап кайрылган. Акыркы суткада 170 адам коронавирус жуктуруп алды. Азыркы 3-4 күндөн бери коронавирус жуктургандардын саны кескин өсүүдө. Кече вирус 192 кишиден чыккан. Бүгүн Кыргызстанда дагы 170 кишиден коронавирус чыкканын Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифинг учурунда билдирди. Акыркы суткада жуктуруп алгандардын ичинен 56-сы Бишкек шаарынан, Чүйдө 43, мындан тышкары Ош шаарында 14, Ош облусунда 22, Баткенде 1, Жалал Абадда 19 жана Ысык Көлдө 15 киши коронавирус жуктурган, деди Үсөнбаев. Ушуну менен вирус илештирип алгандардын жалпы саны 3151 түздү. Анын ичинен 2011 бейтап айыгып чыкса, коронавирус жуктурган 37 адам көз жумган.